торжественного открытия сегодняшней почетной церемонии Sport Awards 2021 на эту сцену мы приглашаем министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Азамата Капаровича Джаманкулова. Урматтуу мекендештер, ардактуу коноктор, урматтуу спорт чеберлери, бардыгыңыздар менен адаттагыдай жыл сайын өткөрүүчү Sport Awards Кыргызстандын мыкты спортчуларын сыйлоо аземинде жүз көрүшүп атканыбызга кубанычтабыз. 2020 жыл Кыргызстан үчүн абдан спорт чөйрөсүндө ийгиликтүү жылдардан болду. Токиодо өткөн Олимпиадада жана дүйнөлүк чемпионатта бир канча спортчуларыбыз эң жогорку жетишкендиктерге жетишти. Айсулуу Тыныбекова, Акжол Махмудов, Мээрим Жуманазарова жана башка спортчуларыбыз, мынакей Каныбек Осмоналиев агайыбыз отурат, ошонун жолун жолдоп, чоң деген жетишкендиктерди Кыргызстанга алып келди. Биздин сыймыгыбызга айланды. Ошол спортчуларыбызга, анын машыктыруучуларына, анын командаларына терең ыраазычылык билдиребиз, ийгилик каалайбыз. Спортубуз өнүгө берсин. Ала тоону айланып көптөгөн жетишкендиктер келе берсин. Бардыгыңыздарды майрамыңыздар менен бүгүнкү иш-чараны расмий түрдө ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер. Куттуктоо сөз үчүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Касманбетов Сүйүнбек Сапарбековичти чакырууга уруксат этиңиздер. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, Кыргыз мамлекетинин желеги Кыргыз мамлекетинин президенти барган өлкөдө көтөрүлөт. Экинчи учур, Кыргыз мамлекетинин элчилиги башка өлкөнүн аймагында ачылганда көтөрүлөт. Үчүнчү учур, Кыргыз жараны башка өлкөнүн аймагында жеңишке жетишип, ошондо желеги көтөрүлүп кийимин ырдалат. Бул өтө жооптуу, өтө маанилүү, өтө күчтүү көрүнүш, күчтүү окуя. Биз дүйнөгө эмнебиз менен таанылабыз? Ушундай күчөлмө силерге окшогон азаматтар менен спортсмендердин иши таң аткандан кечке чейин спор үйлөрүнө келбей, кандай азаптар менен жеңишке жетишесиңер. Куттуктоо сөз катары дагы анан бир сыйлык катары 7 жылдан бери ушул иш-чараны өткөрүп, түптөп, демине дем, күчүнө күч кошуп өнүктүрүп келе жаткан спорт чөйрөсүнө өзгөчө бир салымы бар айым жана ушул иш-чаранын түптөөчүсү Динара Орозбаеваны сахнага чакырып коебуз. Бүгүн Динара айымга Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат, спорт жана жаштар министрлигинин атынан Кыргыз Республикасынын дене тарбия жана спорттун отличники деген наам ыйгарып коюп уруксат этиңиздер. Спорт түрлөрүбүздөн баштайбыз. Улуттук спорт түрлөрү боюнча мыкты спортчу номинациясы. Бул намга талапкерлер кимдер? Итак, лучшие спортсмены в номинации «Национальные виды спорта». Кто же они? Внимание на экран. Кыргызстандын мыкты спортчуларын сыйлоо салтанаты. Талапкерлер, улуттук спорт, мыкты спортчу Азизхан Мусабек уулу, кыргыз күрөш, Ынтымак Мурадил уулу, самбоорун Эльшат Абдраманов, ак чабыш. Ынтымак Мурадил уулу. Итак, в номинации «Лучший спортсмен по национальным видам спорта» побеждает Ынтымак Мурадил Улу. Браво!
абдан кубанычтабыз. Бүгүн деле эмес, ушул Олимпиада Токиодо кандай башталса, ошондон бери биз токтон албай кубанып турган учур. Андан кийин эле дүйнөлүк биринчиликтер канча, эл аралык мелештер канча өттү. Биздин уул кыздарыбыз Кыргыз элин сүйүнтүп, дагы алтын, күмүш, коло медалдарды алып келишти. Эми мен эмне дейм? Алдыда дагы көп иштер көп. Олимпиада дагы алдыбызда 2 жыл калды, күтүп турат. Ошондуктан чарчабай чалыкпай, кыргыз эл үчүн талыкпай иштеп, эмки Олимпиадада көбүрөөк алтын, күмүш коло келсин. Ал эмгек менен гана келет. Мына мен бүгүн ушу залда жаалан уул кыздарыбызды көрүп, жаштарды көрүп аябай кубанычтамын. Мен биринчиден Динара карындашка чоң рахмат айтам. Биринчиден, экинчи айтарым мен машыктыруучуларга, курама команданын мүчөлөрүнө, биз борлордо, биздин лидерибиздин жанында жүргөндөр, спарринг болуп, жанында жүргөндөр чоң рахмат. Биздин бүт командага, бизнесмендер бар, меценаттар бар, бүт баары бир да биздин курама команданын мүчөсүн, олимпийцтердин эч жактан кем кылган жок. Чоң рахмат силерге, спортчулардын атынан. Барбарыстандын мыкты спортчуларын сыйлоо салтанаты. Мыкты машыктыруучу Нурлан Молдакунов, Жеңишбек Батыркулов, Автандил Анарбаев, Нурлан Молдакунов. Ну, спасибо большое. Мы поздравляем вас от всей души, Нурлан Мырза. Нурлан Молдакунов, победитель в номинации «Национальные виды спорта». Фото на память, и мы будем готовы двинуться дальше. Как коллег свои сказал, начиная с Токийской Олимпиады, но я думаю, к Токийской Олимпиаде был большой-большой путь. И я думаю, ребята разгон набрали и в французской Олимпиаде, и сейчас в Китае зимняя Олимпиада будет. Думаю, разгон наши спортсмены набрали, тренера набрали. Дай Бог теперь, чтобы с волей Всевышнего и силами наших спортсменов мы завоевывали медали. Удачи всем! Рахмат! Ура! Кыргызстандын мыкты спортчуларын сыйлоо салтанаты. Паралимпиадалык спорт түрлөрү боюнча мыкты спортчу Арстанбек Базаркулов, Дастан Камчыбеков, Олбек Толчубаев. Биринчи орун Арстанбек Базаркулов. Арстанбек Базаркулов алчалар. Я думаю, что Арстанбеку Базаркулову мы должны все-таки непременно дать возможность сказать слово, если Арстанбек Мырза этого захочет. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз эл. Баарыңыздарга колдоп коштоп келиңиздерге чоң рахмат. Күндөрү мен сиздерге таазим этем дайырдым. Рахмат. Экинчи орун Дастан Камчыбеков. Үчүнчү орун Нурбек Толчубеков. Чоң рахмат. Топ спорт кежи уюштурганына мен бул нерсени күткөн эмесмин. Себеби спортто уже 2 жылдан бери машык атам. Бирок ошондой болсо дагы ушул ийгиликке жеткениме тренерлерге бардык ушул бардыгына чоң рахмат айтам. Раз чоң элем. Вечке, но он просил передать, что он очень благодарен за то, что его номинировали, и за то, что все за него голосовали. Также поздравляем Дастана Камчыбекова. Сурдлимпиадалык спорт түрлөрү боюнча мыкты спортчу Илгиз Каналбек уулу, Дилмухаммед Биелдиев, Смадияр Жумакадыров, Биринчи орун Илгиз Каналбек уулу. Илгиз Каналбек уулу,
Мадияр Кумакадыров. Дилмухамед Байгелиев, 3-ші. Исторические хроникеры, наши господа фотографы делают... Кыргызстандын мыкты спортчуларын сыйлоо салтанаты. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендер арасында олимпиадалык эмес спорт түрлөрү боюнча мыкты спортчу Дария Кудайназарова, Болот Азамат уулу, Нуртилек Касым уулу, Болот Азамат уулу. Экинчи орун Нуртилек Касым уулу. Үчүнчү орун Дария Кудайназарова. Ассаламу алейкум, спорт сүйүүчүлөр, чын жүрөктөн кубанычтабыз. Ушундай келип, биздин спортчуларды даңазалап, майрамдап, көңүлүн көтөрүп, абыройун көтөргөнлөргө чоң рахмат. Уюштуруучуларга абдан кубанычтамын. Кол күрөш федерациясы пара спорт боюнча 2-чи рет сыйлыкты алып атат. Чын жүрөктөн тайзым. Чоң рахмат. Sports Awards 2021 Кыргызстандын мыкты спортчуларын сыйлоо салтанаты. Жыл жаңырыгы Эрназар Акматалиев, эркин күрөш, Нурсултан Куштарбек уулу, грэпплинг, Нурманбек Райымалы уулу, бельбоо күрөш. Эрназар Акматалиев. Эрназар Акматалиев жүгүрүлөр бар болсо гана кептүү күрөшкөн кол чабагына да катышат. И слез для того, чтобы стать чемпионами. Sports Awards 2021 Кыргызстандын мыкты спортчуларын сыйлоо салтанаты. Олимпиадалык спорт. Мыкты спортчу Владимир Золоев, дзюдо Акжол Махмудов, эркин күрөш Акжол Махмудов. Сказка, которая стала былью. Благодаря упорству, настойчивости и твердости характера. Кыргыз Республикасынын кабинет министрлеринин башчысы, ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын башчысынын атынан бүгүнкү ушул сиздердин майрамыңыздар менен чын дилден куттуктаганга уруксат бериңиздер. Бүгүн сыйлыкты алып аткан, аты аталып аткан баатырлар эле эмес, албетте биздин кыргыз элинин арасында дагы ушул спортто өнүктүрүп, региондордо өз эмгегин, ак эмгегин өтүп аткан биздин спортчуларга дагы аябагандай терең ыраазычылыкты билдиребиз. Кыргыз эли сиздер менен сыймыктанат. Сиздер чыныгы кыргыздын баатырларысыңар десек болот. Ушул кечени уюштурган уюштуруучуларга дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Бул Динара Орозбековна өзүнүн 7 жылдан бери ушул иш-чараны биринчи өзү баштап, бүгүнкү күнү өзүңүздөр байкагандай Кыргыз Республикасынын министрликтери, ошондой эле биздин жарандар колдоп, аябагында жогорку деңгээлде өткөрүлүп жатат. Мен ойлойм, бул иш-чара дагы көптөгөн биздин кыргыз спортчулардын атын атап, ушундай бир жакшы бир сыйлык урматтарыбызды көрсөтөбүз. Майрамыңыздар кут болсун. Акжол өзү жок экен, бирок ийниси сыйлыкты алып кечирим сураптыр. Мен дагы бир айтам, биздин кыргыз баатырлары бүгүнкү күнү Кыргызстанды жакшы көтөрүп, жакшы сый урматка кыргыз элин дүйнөгө таанытты десек болот. Майрамыңыздар менен. Рахмат. Кыргызстандын мыкты спортчуларын сыйлоо салтанаты. Мыкты спортчу айым Мерим Жуманазарова, Айсулуу Тыныбекова,
Жумабек. Урматтуу мекендештер, урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, кыздарыбыздын үчөө тең жеңишке татыктуу. Биз кыздарыбызды бөлө албайбыз деген менен Айсуу Тыныбекова кыздарыбыздын улуусу татыктуу болду. Жеңиш менен куттуктап коюш керек. Ал эми кыздарыбыз ушул ийгиликтүү ушул 21-жылды ийгиликтүү аяктагандан кийин чет жакаларда дем алып, өзүнө калтыруу процесстерин жүргүзүп жатышат. Кудай буйруса 10 декабрдан кийин кайра машыгууларды башташат. Ошол убакыттан пайдаланып, ошол спортчуларыбыздын атынан сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Кыргызстандын мыкты спортчуларын сыйлоо салтанаты. Мыкты машыктыруучу Нурбек Изабеков, кыз-келин күрөшү Руслан Маджинов, эркин күрөш Азат Эркинбаев, грек-рим күрөшү. Мыкты машыктыруучу Руслан Маджинов. Историческое фото на память. Браво, браво. Поздравляем вас, Руслан Мырза. Өзүңүздөргө маалым болгондой, өзүңүздөр 3 айдан бери сүйүнүп аткан, Кыргызстанды сүйүндүргөн, ошол спортсмендерди жогорку даражага көтөргөн, үй бүлөсүн унутуп, балдарын унутуп, өзүнүн баласынан да жакын кылып, багып, ушул даражага жеткизип, Олимпиададан 3 медаль алып келген 2 машыктыруучуга Мурат Сарыновдун номинациясын берели деп чечтик. Грек-рим күрөшүнүн башкы машыктыруучусу, анан кыздардын курама командасынын башкы машыктыруучусу. Мурат агайыбыздын, Сагиловдун агайыбыздын сыйлыктарын чын жүрөктөн куттуктап, белектерин тапшырып жатышат. Бул жакта мыкты машыктыруучуларды коштоп колдоп турабыз, урматтуу достор. Особенные почетные призы для лучших тренеров этого года от имени Мурата Саралинова. Премия имени Мурата Саралинова. Это дорогого стоит. Давайте сделаем фото на память, безусловно. Yeah.
иш-чара болуп өтүп атат. Быйыл биздин жеңүүчүлөр дагы көп, чемпиондор дагы көп. Бүгүнкү чемпиондор эртеңки легендалар. Мына биз аябай сүйүнүп кубанып отурабыз. Эми быйылкы иш-чаранын өзгөчөлүгү эми мына өзүңөр көрүп аткандай бул иш-чараны башында режиссер, сценарист болуп Максутов Алтынбек Аскарович өзү турду. Өзүңүздөр билгендей, Алтынбек Аскарович көчмөндөр оюнунун башкы режиссеру болуп өзү коюп келет ушул күнгө чейин. Мен айтып кетер элем, Алтынбек Аскаровичке чоң ыраазычылыгымды билдирип кетем. Ушундай чоң деңгээлге жеткирип биздин сыйлоону колдоп келгенине. Мен Касым уулу Нуртилек, Ош областынын Акат район кеңеш айыл өкмөтүнүн Шаңкол айылынан келдим. Спорттун кол күрөш түрүнү боюнча катышканыма 2019-жылы келгенмин. 2 жыл ичинде Азия чемпиону болдум катары менен. Жана ошондой эле дүйнөлүк чемпионаттан 4-орун алып келгенмин. Арбрестлинг федерациясынын президенттерине жана Кыргызстандын башка максаттуучуларына терең ыраазычылыгымды айтам. Жана ошондой эле ушул иш-чараны уюштурган инсандарга терең ыраазычылыгымды айтам. İçindeki сезимдер аябай бактылымын. Сөз менен айтып бүтүрө албайм. Жана ошондой эле мен үчүн добушун берип, мени колдогон жалпы жакындарыма чоң ыраазычылыгымды айтып кетмекчимин.